Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев жол кырсыгына кабылды. Бул маалыматты облустук администрация тастыктады. Билдирмеге караганда, кырсык бүгүн 23 ноябрда эртең менен облус жетекчиси Бишкек-Торогар жолунун 156-чакырымында баратканда болгон. Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү кызматтык автоунааны Ак Суу районунун 24 жаштагы тургуну айдап баратып, руль башкара албай калганы айтылат. Мунун кесепетинен жол танабас оодарылып түшкөн. Салондогу Жантаев жеңил жаракат балыкчы шаардык ооруканасына жаткырылды. Жантаевдин абалы орточо туруктуу деп бааланууда. Аны менен телефон аркылуу байланыштым. Өзү сүйлөп жатат. Айдоочу дагы Караколго жолдо баратат. Анын дагы абалы жакшы, деди өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы. Аталган факты балыкчы шаардык милициясынын электрондук журналына катталып, соттук техникалык экспертиза дайындалды. Булак, Спутник KG. Сокулукта сабалган баланын апасы тосмо арыз жазды. Сабалган баланын апасы күйөөсүнө доосу жок экенин билдирип, милицияга тосмо арыз жазды. Бул тууралуу Азаттыкка сабалган баланын апасынын юристи Шердор Абдыкапаров билдирди. Баланын апасы азыркы күйөөм менен жашайм деп арызын жазып берди. Баланын абалы жакшы, азыр аны тайнесине ат башыга алып кетишти. Энеси кош бойлуу болуп, өзү да ооругандыктан эч кандай комментарий бергиси келген жок, деди. Буга чейин 6 жаштагы өгөй баласын сабаган деп шек саналган жаран кармалып, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген болчу. Булак, Азаттык. Аэропорттон 5 ителгини алып чыгууга аракет кылган чет элдик жаран кармалды. ТИИПтин аба транспорттагы ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери Манас аэропортунун авиациялык коопсуздук кызматынын кызматкерлери менен биргеликте 22 ноябрь күнү таңкы саат 5:30 чамасында Манас эл аралык аэропортунун жүк ташуучу терминалынан коңшу мамлекеттердин биринин жараны болгон 1995-жылы туулган жарандын кол баштыгынан 5 даана кызыл китепке кирген ителги табылган. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, чет мамлекеттердин биринин жараны 5 ителгини, анын ичинен экөөсү өлүп калган ителгини алып кетүүгө аракет кылганы маалым болгон. Аталган факты Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 293-беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак, ЖТТ KG.